отзыв келе турган болсо, мисалы үчүн мен тандаган депутат кийин мага жакпай калса, улам барып отзывга мындай депутаттын өзүнүн ишмердүүлүгүнө да таасир этет. Ошондуктан бүгүнкү убакытта ушул талкууну жүргүзүп чечим алышыбыз керек. Шайлоо системасын өзгөртүү маселеси коомдук талкууга коюлуп, анда Борбордук шайлоо комиссиясынын өкүлдөрү 5 жыл аралыгында кетирилген катачылыктарды санап, аны жоюп, адилеттүү шайлоо өткөрүүгө болгон аракети менен бөлүштү. Буга чейинки шайлоолордун жыйынтыгы бийлик алмашууга чейин алып келсе, эми тандоо жолун түп тамырынан бери өзгөртүп, эркин шайлоону камсыздоого убакыт келгендигин айтышат. На укрепление механизмов свободы выбора. Эркин шайлоону камсыз кылуу багытында бизде Борбордук шайлоо комиссиясында шайлоонун кемчиликтери боюнча атайын анализ жүргүзүлүп, анда бир катар мүчөлөштүктөр аныкталган. Негизи эле бизде саясий системаны эске албай туруп, шайлоонун кандай жолдо тандалышы чийки экендиги маанилүү болду. Аны менен катар жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн катачылыктары, ал эми шайлоого болбогон активдүүлүктү жандандырып, ошого карата өзгөртүүлөрдү киргизүү багытында иштер чийки болуп жаткандыгы аныкталды. 5 жылдык тажрыйбада биз ошол жогорудагы кемчиликтердин бардыгын эске алып, эми эркин жана таза шайлоону камсыз кылууга болгон аракетибизди жумшайбыз. Талкууда эл өкүлдөрү да пикирин айтып, парламенттик шайлоолорду туура өткөрүү өлкөнүн кийинки кадамдарынын ачык болушуна өбөлгө түзөрүн белгиледи. Алар буга чейинки катачылыктарды кайталабаганга жана ал үчүн элди активдүү катышып, орток пикирди колдоого чакырды. Өлкөбүз жеңил жана жөнөкөй аткарууга жеңил боло турган мыйзамдарды кабыл алыш керек. Аларды келиш үчүн мына жанагы мен айткан эки шартты биз сиздер менен биз түзүп беришибиз керек. Албетте буга каршы күчтөр көп. Жабык список болсо кимдер кызыктар? Алдыга туруп алганга мүмкүнчүлүгү барлар, бийликтин жанында жүргөндөр кызыктар болот. Азыркы тапта шайлоонун ылайыктуу ыкмасын тандоо үчүн атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, алар кайсыл беренеге кандай өзгөртүүлөрдү киргизүү жана анын мамлекет үчүн кандай пайдасы бар экендигин аныктоонун үстүнөн иш алып барууда. Анын курамында депутаттар, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жана эксперттик топтун өкүлдөрү кирген. Эскерте кетсек, буга чейинки партиялык система менен 120 депутат шайланса, жаңы мыйзамга ылайык аралаш ыкма аркылуу 90 эл өкүлүн тандоо жолу киргизилген. Бирок анда пайыздык көрсөткүчтөр кандай бөлүнөрү эми аныкталат. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.